Бул жолкусунда биз Жалал Абад областынын Базар Коргон районуна караштуу Акман айыл аймагына караштуу Колот айылында болмокчу. Айылдын таржымалы, айылдагы өзгөчө каармандар деги эле өнүүгө бет алган айылдын чагылдырган мен айылым көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Казбек Мамасалык болмокчумун. Бизден алсаңыздар биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алда. Жалал Абад облусу Базар Коргон районундагы Акман айыл аймагына караштуу 5 айыл бар. Алар Жаралке, Кошкоргон, Кайрма, Колот, Жаңы Акман айылдары. Биз сөз кылып жаткан Колот айылы деңиз деңгээлинен 800 метр бийикте жайгашкан. Калкынын саны 2600дөн ашык, 530дун тегерегинде кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, бала бакча, медпункт жана мечит бар. Эл этели негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Региондордо өнүктүрүү жана санаанын жылында Кайрадан 4 километр аралыкка ушул эле айылдын таза суу маселеси чечилди. Ал деле Ассалам кайрымдуулук фонду менен болду. Ошол эле 2 жылдын аралыгында мо негизги көчө болгон Калык көчөсүн биз 1 километр 300 метр жерде эми бардык келип атканда жергиликтүү бюджеттин эсебинен бул жерде 300 миң сом каражат бөлүп түнкү жарыктандыруу уюштурганбыз. Быйылкы жылга пландаштырганбыз дагы 650 метр Калмат көчөсү бар. Ал жерде жакын күндө азыр даярдоо пландоо иштери бүтүп калды. Жакын күндө келип жарыктандыруу коет. Андан сырткары эми биз санариптештирүү жылында 5-6 мектебибиздин баары интернет менен камсыздалды. Билим берүү мекемелери бүгүнкү күндө Колот айылында, Жареке, Кайрма, Жаңы Акман, Ташбулак айылдарыбыздагы, Көлмө айылдагы башталгыч мектебибиз бар. Ошонун баары бүгүнкү күнү жеткиликтүү интернет менен камсыздалды. Бул айыл эмне себептен Колот болуп аталып калганда? Бул айыл Колот болуп калган себеби биздин чоң аталарыбыз мындан 1,5 миң жыл мурун Байкөл деген жерден келатканда буяка көчүп келишип Кыргызстан тоо тарапка. Көчүп келип айтышып, Акман Дашман Атакан деген 3 бир тууган болот экен. Анан жер тандап, ушу жерлерди карап келип айтып, ушу Колотту көрүп, ушу Колот айылын, ушу жерди көрүп, бул кишилерге жагып, ушул жерди бул кишилер жердеп калышкан экен. Ошо Акман, Дашман, Атакан деген элден, адамдардан ошо Колот эли, Акман эли бүт эле бул жагы кара көк алмага чейин келдер, биягы ач өрөн бүт ушу адамдардын балдары, урпактары болуп саналат да. Анан Ошондо кайсы уурун уулдар отурукташканда ошондо? Бул жерде Мундуз уруусу, Чоң уурлар. Чоң уруу ушу Мундуз уруусунан Акман, Дашман, Атакан, Мундуздун балдары болот. Эң көп отурукташкан жер ушу өрөөн болот. Ушу өрөөн. Капарага бир атактуу балуан кишилер чыккан болсо керек, Мына ошол баатырларынан айтсак, Кыргыз тарыхында белгилүү болгон, тарыхта жазылуу аты, мектеп мемесине да кирген Мамыр Баатыр деген баатырыбыз бар. Кандай баатыр болгон бул? Бул киши ошо Кокон хандыгынын маалында, ошо Кокон хандыгынын эзүүсүнө каршы чыккан, элди көтөрүп, өтө чоң көтөрүлүшкө чыккан, эл башкарган, элдин Бий болгон экен да демеги. Бул баатыр болгон. Эл ичинде бул киши Баатыр хан деген ат менен таанымал. Ошон үчүн биздин сыймыктанатылган ушундай баатырларыбыз да бар. Эл ичинде бийлерибиз да бар, чоң. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Аттарым. Андан кийин бери агына келсек, мисалы үчүн мына согуш жылдарында ушу Колот айылында Эркинбаев Калык, Мусаев Ажыбай деген Раиш, ошол эл башкарган адамдарыбыз болгон. Булар эми Союздун убагында, Союздун убагында. Ал кишилерибиз ошо согуш убагында ушу Колот айыл өзү ушу согушка, ата мекендин согушка өзүнүн жардамын көрсөткөн. Кандай жардам көрсөткөн? Бир танканы алып, ошонун акчасын алып, ошо заводко жөнөтүп, мына ошол согушка да кошкон өтө чоң салымы бар. Демек, мына Колот айылы ушу айылдыктар биригип, ынтымакта ушу согуш мезгилинде, согуш талаасында танка белек кылган. Танка белек кылган, ооба. Бул көп жерде деле болгон эмес мындай нерсе.
биздин элибиз уун, май, күрүч баарын жөнөтүп турган, дагы танканы дагы ошо жөнөткөн. Биздин бул элибиздин ынтымактуулугу, бул биздин элибиздин биримдиги деп эсептейбиз. Биздин элибизден чыккан инсандардын ошо жол көрсөткүчтүгү, акылмандыгы. Андан кийин деле бизден көп инсандар чыкты. Чантан бери көз айлы кыдырып жүрүп, бул айылда бир топ өнүгүүлөр болот тур да. Кантип беришип атасыздар, кантип жетишип атасыздар? Аябай кызык. Казыбек, сен айткан туура. Мына бизде мен азыр деле айтып келдим, бизден ушунча жакшы инсандар, белгилүү инсандар чыккан деп. Биздин азыр деле немебиз кур эмес. Элибиздин ичинде жакшы адамдар көп, жакшы эл мемелер бар. Мына ошолордун бири биздин ушул жерде турган аксакалыбыз, эң жакшы аксакалыбыз Өмөн деген абабыз бар да. Казыбек, мен ошо аксакалдарды айтып койдум эле силерди келеттигинен. Мына өздөрү да келе атат. Эгер өзүнөн сурасаңар, бул өтө жакшы туура болот эле да. Жакшы болмоганда, жүрүңүзчү. О, мынаны келип калыштыр, э? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Алар, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Амансыздарбы? Демдүсүздарбы? Рахмат. Ден соолуктар, күлүгүчтүү жүрөсүздарбы? Куш келдик. Омондон аксакал кимиңиздер болду? О, Азамат. Бул айылдын өнүгүүсүнө чоң салым кошуп аткан турбайсызбы? Жакшы аба. Мына Казыбек балам, биздин президентибиздин жарлыгы боюнча, айылды өнүктүрүү боюнча мына спонсорлордун жана элибиздин ушу кошкон салымы негизинде мына жаңы мечит курулду. Манеке медресенин зданиясы турат, медресе салынды. Бул жакта цехыбыз салынды. Бул жакта мынеке фаптар салынды. Ооба. Андан кийин мынеке немебизге, цехыбызга 12 тигүүчү машинка берди. Ошо жардам менен. Ооба, эми ушунча иштерди бул бүтүшүнө сиздин бир чоң салымыңыз, кандай десем, бир өзүңүздүн катыштыгыңыз бар экен да, бул кандай ишке ашып калды эми? Эми ушу аяк бияка ушу спонсорлорду издеп, ушу бизде мечит жок, цехыбыз жок, фапыбыз болсо эски жарылып мүмкүнчүлүк болбой атат деп ушу спонсорлорду издей баштадык. Акырында спонсорлорду мына Москвадагы ошо иштеген ишкер балдарыбыз, айылдын тургундары, ушу айылдагы иштерман балдар, баардык ушу аксакалдарыбыз, жаштарыбыз баардыгыбыз чогулуп, ушул жерге чогулуп баардыгыбыз бир жыйынтыкка келип, ушуларды курууга көп көмөктөш болушту. Өздөрүнүн эмгектерин, күчтөрүн аябастан ушулардын фундаментинен баштап ушу бүткөнгө чейин аракет кылышты. Абдан жакшы. Аба, могул жерде бир нерсени айтып койсок да болот окшойт менимче. Мынау Ассалам деген кайрымдуулук фонд бар экен. Менимче булар да жардам берген окшойт, э? Булар дагы жардам беришти. Ассалам кайрымдуулук фонду дагы жардам берди. Аны айтпай койгонго болбойт. Ошо Ассалам кайрымдуулук фонду өзгөчө мынау жетим жесирлерге дагы келип жардам берди. Айылдын, э? Айылдын ошол жердеги мүмкүнчүлүгү чектелген аялдарга келип акчалай жардам берди. 4 уй берди. Андан башка дагы ундарды берди. Так, макарон, май, күрүч баардыгын беришип, ушу элдин ыраазычылыгын алышты алар дагы. Жакшы. Ооба, чындыгында чакан айыл болсо дагы аябай жакшы жолго коюлуп калыптыр айыл. Мынау көчөлөрүңүздөр асфальттанып, жарыктандыруулар коюлуптур, э? Ооба. Көчөбүз абдан оюлуп кеткен болчу. Анан премьер-министрибизге кат жолдодук. Ошо каттын негизинде элдин атынан кат жолдодук эле. Мына 800 метр жерге былтыркы жылы, мурдагы жылы асфальт бастырып берди. Суу чыгарыш боюнча дагы 7700 метр жерге суу чыкты. Ар бир үйгө ошо колонка кирди. Демек аба, бул айылда баары эле таза суу менен камсыз болуп турган. Ошо 95% десек болот, 95%. Эми эмеге дөңдөргө, адыр жерлерге үй салгандарга жетпей калды.
Кудай буюрса аларга дагы чыгыш керек. Абдан жакшы аба. Мынакей. Ушундай аксакалдардын демилгеси менен айылдын өнүгүүсүнө жакшы бир жолдор коюлса, ушул аксакалдарды көрүп, кийинки муундар, кийинки бизге окшогон жаштар үлгү алып, өзүбүздүн ушу чакан айылыбызды өнүктүрүүгө, деги эле айылыбыз болбосо деле облусубузду, республикабызды өнүктүргөнгө мына ушинтип 80ге таяп калган аксакал сыяктуу талыкпай эмгек кылып аракет кылышыбыз керек экен. ФАПты дагы ушу бардык ички шаймандардын бардыгын алып бердик. Абдан жакшы отургучтар бар, бардыгы жакшы. Жүрүңүз аба көрөлү. Жүргүлө анда. Mana şu sizler görüp durgan оборудованиясын барын алып бердик. Эч кандай ошо кемчилиги жок. Бардыгы бар. Стол, мынакей немелер шкафтары менен бардыгы бар. Жылуулук барбы? Мынакей немеси иштеп атат, отопление иштеп атат. Жылуу экен? Ооба, жылуу. Ысык суу, муздак суу бар да эми бул жерде. Ысык суу, муздак суу бар. Ошо эме кирген. Шаар түбүндө эле болуп калды. Айдын эли баары сүйүнүп калса керек. Сүйүнүп калды да. Таза болсо, бардыгы бар болсо, эмдөө жакшы, кыздарыбыз болсо, аябай опытный кыздар. Көп жылдан бери иштешет. Кыздар элдин ыраазычылыгын алып атышат. Айылга бир топ пайдасы тийип Ооба, бир топ пайдасы тийип атат. Абдан жакшы. Алыска барбай, базаргонго барбай, эме жүгүрбөй ушул жерге келишип, көп нерсесин тиктирип алып атышат. Экономикалык жактан дагы бир топ кирешелүү, Аба эми мен кирип бир катар таанышып чыгайын. Ооба. Мага аябай сонун маалымат айттыңыз. Мына айылдын өнүгүүсүнө бизди көрүп жаткан жаштарга дагы бир топ үлгү болуп кеттиңиз. Бир кирип чыгайынчы мен анда, Ооба. Чоң рахмат. Кана. Кандайсыздар, жақсысыздарбы? Амансыздарбы? Иш илгери болуп атабы? Кандайсыз же? Охо. Тигичилик менен алек болуп атасыздар. Ооба, эми. Абдан жакшы. Бул жакка отурсам болот болуш керек, Ооба, болот. Бул жерге меч коюп коюптур. Бул кантип ачылып калды? Канча машина бар? Эмне жумуш кыласыздар негизи эле? Азыр бизге 10 машинкабыз бар, 2 айверлообуз бар. 8 түз тигишибиз бар. Ушул машинкаларды колдонуу менен биз азыр айыл жерин иш менен камсыздандыруу боюнча аракет кылып жатканыбыз. Биз азыр тигемин, тигип иштеймин деген аялдарды, кыз келиндерди ишке чакыруу менен, үйрөтүү менен иш баштап атабыз. Азыр толук кандуу эле иштеп атасыздар же үйрөтүүнүн жолундасыздарбы азыр? Азыр бир аз толук кандуу иш жүрө элек. Үйрөтүү убагында кетип аткан убак болсо, үйрөтүү убагы болуп атат азыр. Эми бул жерде азыр кыз келиндерге эмнелерди үйрөтөсүздөр? Кайсы кийим тигүүнүбү же төшөк, башка нерселерди же? Ооба, биринчи үйрөтүүгө курак, биздин курагыбыз абдан пайдалуу дагы, үйрөтүүгө дагы, анан өздөрүнө дагы пайдалуу. Бул кыздардын себин, кийимгече, айыл апа дагы эме керектүү нерселерди тигебиз. Септерге, кийим бычуу, кийим тигүү, ушул тарабын. Азыр эми бул менимче 2 бөлмөлүү окшойт, Бир бөлмөсү кандай? Бир бөлмөбүз бычуу, бир бөлмөбүздө ушу тигебиз, бир жагында бычабыз. Бизде азыр 2 атайын адисибиз бар. Технологдор десек болот. Ошолар үйрөтөбүз. Негизи эле бул машиналарды жаңы үйрөнүп жаткандар мындай кыйынчылык туудурган жокпу үйрөнүүдө сиздерге? Үйрөнүүдө бир аз
кыйынчылык болот, албетте кыйынчылык болот да. Анан кийин аны ашып кетишет, жашына алып кийип кетишет. Эже айтсаңыз азыр бул жерде эң жашы канчада, эң улуусу канчада? Эң улуубуз эми кыйла эле улуу эжелерибиз бар. Алар өзү илгертен курак тиккен эжелерибиз. Эми бул машинка акыркы модельдеги машинка үчүн аябай сонун тигет. Кичинекей эмелерибиз болсо мектеп окуучулары дагы келип үйрөнүп кетишет. Мектеп учурунда эмес, мектептен кийинки учурда убакытта келип үйрөнүп билим алып атышат. Абдан жакшы. Мына мектеп окуучулары сабак окуп, билим алуу менен эле биргеликте өнөр дагы үйрөнүп алышат экен да. Ошону да эки тараптуу алып кетип атышат. Ошо тигүүгө умтулган кыздар. Анан үйрөнүп кеткен кыздарыбыз да бар, алар уже иштеп атышат башка жактарда. Бишкекте, Москвада иштеп атышат. Бизге даректерин айтып, рахматтарын айтып атышат. Абдан сонун. Азыр мен бул жакта дагы кичинекей кыздар турат. Ошолордон да сурап келечи. Кантип үйрөнүп атышат, кантип үйрөнүштү? Кандайсың карындашым? Жакшы? Саламатсызбы? Менимче курак тигип атат окшойсуң. Ооба. Канчадан бери кантип үйрөндүң муну? Бул жака келип, бул эжелерден үлгү алып үйрөнүп кеттим. Канча убакытта үйрөндүң да ушуну? Аз эле убакытта, бир жума 15 күндө. Дагы алда кандай максаттарды коюп атасың? Негизи тигичиликке кызыгасыңбы? Ооба, кызыгам. Дагы алдыда чоң мына эжелердей чебер болгум келет. Чоң чебер боло? Ооба. Кийимдерди, же бир жаңы дизайндерди ойлоп тапкың келсе керек менимче. Азыр мектепте окуйсуң? Жок, азыр мектепте эмесмин. Жалал абадда университетте окуйм. Студенткесиң да? Ооба. Ал жактан дагы билим алып, бул жактан дагы өнөр үйрөнүп атат экенсиң да? Ооба. Бул өнөрүңө ийгилик каалайбыз. Тажрыйбаң мол болуп аша берсин. Чоң рахмат, аман бол. Мына ушинтип айымдар ушинтип сонун жумушту жолго коюп алыштыр. Сиздерге да чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мен дагы барайын, Мелиңиз эчке. Сиздердин дагы ишиңерге ийгилик. Биз дагы ушинтип айылдар танып, элге жайылтып аткандарга чоң рахмат. Бизден дагы башка айылдар ушинтип иш менен камсыз болууга тилектешпиз. Чоң рахмат. Мына эженин сонун дем күч бере турган сөзү менен биз сапар алдык. Айылдан мына адыр жакта Сүйөркул деген агабыздын фермасы бар экен. Мына ушул жака азыр келип калдым. Бул аганын айылда айтуусу боюнча бир 100дөй жылкысы, 50дөн ашык кара мал бар экен. Анан дагы койлору бар экен. Азыр көрдүңүздөр, үнүшкөлөрү дагы бар экен бул жерде. Азыр ага менен фермасы менен кенен таанышалы. Үйүнө бет алайынчы. Сүйөркул ага. Сүйөркул ага. Кандайсыз эжеке, жакшысызбы? Жакшы, келди. Келдик эжеке, амансызбы? Жакшы, өзүңүз. Жакшы, рахмат. Сүйөркул ага барбы? Бар эле. Мал жакта жүрөт окшойт малга. Мал жактабы? Ооба. Үйдө эмеспи? Мал карап жүрөт окшойт. Келгиле. Жакшысызбы? Амансызбы? Жакшы, балам, келгиле. Кандайсыңыз? Анда Сүйөркул ага жака бара берейин анда мен. Ооба, ошо мал жакта жүрөт окшойт. Макул. Ошол жакта окшойт. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшысызбы? Амансызбы? Жакшы, куракка шүгүр. Айылдан сизди айылдын четине келип алыпсыз. Араң таап келдик. Бул чарбакерчиликте, фермерчиликте аябай жакшы жолго коюп алышпы? Кудайга шүгүр. Насибинче эптеп. Азыр көптүр көбөйтүп атабыз ушу. Жакшы. Мына бул жылкы чарбачылыгы бар экен, бул жерде. Кара малыңыз бар экен. Мына кара малды, өзү кара малдын түшүгү аябай оор да. Кантип көбөйтүп атасыз да?
эми баягы малды көбөйтүш да бул аябай эле кыйын нерсе да таза. Буларды эми ошо карап, үкөлдөп, убагында вакциналарын берип, убагында баягы уход кылып буларды деле ошондой карабаса буларга да кесел андай мындайлар көп жугат, өлүм болот. Ошон үчүн ушу өзүбүз вет врач өзүбүз неме болуп ушу карап атабыз. Эми Сөрклага азыркы күндө мынау мал чарбачылыгын, сүт багытына жана эт багытына өтүп атышпайбы? Бул жакта сиз кандай иш алып баратасыз? Биз дагы эми ошону баштадык, Кудай кааласа. Ошо сүт багытында анан эт багытында кылып көбөйтөлү деп баягы аракет кылып атабыз. Эми баштадык. Баягы санына өтпөй сапатына өт дейт го. Ооба. Кудай кааласа баштадык. Азыркы учурда барбы эт багытында кармагандарыңыз? Эт багытында бар экен. Кече жакында эле бир экөөнү байладык, өтө жете элек ошо сарай. Бордоп семирте боюнча. Могу жылкылар сиздики да эми? Ооба. Булар дагы сизге караштуу? Ооба. Менимче, мен угушумча бир 100дөй жылкыңыз бар окшойт. Эми 100 эмес го, ушу жарымы бар да, Кудай кааласа. Насибинче. Эми жылкыны бир үйүр турат да, дагы бир үйүрү бар эми. Ошо. бир үйүрүңүз башка колоттордо же? Ал башка деп айдап келбептир. Анан эми булар эми адыр-мадыр эле жүрөт да мындай кеңири. Анан утуру жумасына 1-2 жолу карап коет. Мен 1-2 күн чыгып карап коет, жүрө деп эсептеп коет ушу. Анан өздөрү билет, монтип туз сураганда келип жалашат, монтип өздөрү келип. Кайтадан муреки окшоп акырын чыгып кете беришет. Бизде өтө оор кар жаабайт, ошон үчүн бизде кол карабайт. Анан тоо тараптарда алар постоянно кол карайт. Бизге ушу кышын жайын от салбайбыз. Анан мына жылкы чарбасы аябай назик деп калат да, бул жылкыны караш аябай кыйын. Жылкы назик келет дейт, илдети аябай оор дейт. Бул жаатында кантип иш алып барасыздар эми? Буларга дагы убагы менен ошо вакциналарын беребиз, албенин билебиз, үкөлдөйбүз. Антменчи азыр баягы жугуштуу оорулар көп чыгып атат. Ошон үчүн азыр Кудайга шүгүр мурда өзүм эмдейт элем. Азыр балдарыма үйрөтүп койдум эле, балдарым эмдейт. Өздөрү карашат. Мен эми 10 жылдай болуп калды. Ошо өзүмдүн ишим менен, лалекмин. Биягы балдарга өткөрүп бергем. Өзүңүз кайсы жумушта иштейсиз? Мен өзүм мамлекеттик кызматкермин. О, жакшы. Мамлекет үчүн. Мамлекет үчүн ушу иштеп атабыз. Кайсы тармакта? Архитектура тармагында. Архитектура кеста. Ошол мына үйлөрдү аябай соң кооз кылып эле салып койсуз го. Ошо Кудайга шүгүр, эми баягы азыркы убакта айлыкты билесиңер, анан ушу көмөкчү чарба кылып, ушулардан эптеп, анан ушинтип 6 балам бар. Жакшы. 4 уул, 2 кыз. 2 кыз бар турмушка чыккан, бир баланы үйлөгөнбүз. 3 үйлөнүп элек. Ушинтип мамлекет үчүн кызмат кылып атабыз, эми өнүгүш үчүн. Сизди көрүп азыр мамлекеттик кызматкер болуп иштеп, мындай чарба түптөп жылкыны, малды кантип көбөйтүш, ушунун бир сырлары менен бөлүшүп кетпейсизби биздин көрүүчүлөргө? Эми Кудайга шүгүр, бул малды көбөйтүш үчүн дагы мал болуш керек да, адам почти малды болуп калабыз да. Эмне үчүн да ошо менен аралашып, убагында вакцинасын берип, убагында карап, эгер карабасаң, мал деле көбөйбөйт, жылкы деле көбөйбөйт, кой деле көбөйбөйт. Анан ошон үчүн көбөйтүш үчүн аракет кылыш керек. Бул аябай айтканга оңой, аябай кыйын нерсе да. Мисалы үчүн жайлоого кетип атканда, ушу 2-3 күн түнөп, анан жетесиң. Алыспы? Алыс. Көрүнгөн талаада жатасың. Анан баягы мал деген мал баягы турбайт. Жаан чачын болот, суук болот. Бакында жамгырларда каласың, мөндүрлөрдө каласың. Карара баштаган. Анан токтоп туруп, дагы эсептеп, дагы жөнөйсүң. Бул жайлоого жетиш, келиш, бул өзүнчө бир тозок нерсе да. Түйшүк тең, Түйшүк. Анан ага чыдаганы чыдайт, анан чыдабаганы тиштейт дегендей. Ушу Кудайга шүгүр, эми абдан жакшы. Сөркул ага, бул чарбачылыкка балдарыңыз дагы башоты менен кызыгат экен да. Ооба, эми балдары эң биринчиден адам баласы кызыгыш керек да ошо ишке.
бир балам бар, ошо кенже балам ушу кичине аттарга аябай кызыгат. Анан Улакта чабабы же кандай? Улактагы чабат. Мына эки аттары ушу байланып турат, чабышат. Беркиси деле чабат, беркиси анча эмес го эми чоңураагы. Эң кичинеси жакшы чабат да арасынан. Анан ошол ушу фермердик чарбаны дагы ошо балам өткөрүп берген. Ошо карайт. Азыр эми ошо бел жакта жүрөт экен. Койлорун. Койлорду карап, Койлорун. Жакшы. Сөркулак, анда сизге балли дейбиз. Аябай сонун ферманы жолго коюп, сизден дагы үлгү алып кетсе керек менимче айылдагылар. Кеңеш сурагандар бар. Бар, Бирге бакы мамлекеттик кызматта иштегендер бар, балдар бар. Ошолор эми ака кантип мынтип атабыз деп кеңеш алып турушат. Бар болуңуз. Дагы да көбөйтөңүз. Чоң рахмат сизге. Şu adırda maşat kesler de. Ооба, Жаңы ушул жерлерде тайылгандар окшойт. жаңы тайгазан бул быйылкы да. Терактар менен. Ооба, ушинтип даярданышып мына болуп атышат. Эми бул качантан бери уюшулуп ушундай кызуу колго алына баштады да? Бул жер мындай бош жаткан жерлер боюнча да, бул жерлер Кудай кааласа мына былтыр өзүңөр билесиңер баягы мундуз туугандардын улагын бергенбиз бул жерде. Бүткүл Кыргызстан боюнча улак ушул жерде өткөн мундуздар туугандардын улагы. Кийин ошондон кийин анан бизде мына аламан чаап жүргөн балдар да, мына биздин командадагы балдар. Мына ушуларга ушу тайгазан куруп, ушу оюндун шарттарын, правилаларын үйрөнүп, аттарды мына тайгазандарга үйрөтүп, өздөрү үйрөнүш үчүн быйыл марттын 19-ында курганбыз ушул. 19-мартта тайгазанды куруп, 20-мартта оюн кылганбыз. Бир оюн. Анан ошондо күн ысып, баягы аттар үйргө кетип, ошондо эми башталып атат. Эми азыр балдар аламан чаап атат. Мына Кудай кааласа келерки жумадан ушу 5-5 оюн баштайбыз деп турабыз. 5-5 негизи мурун ойнолуп мындай өнүккөн билесиздер же такыр жок беле? Жок, бизде такыр жок болчу. Бизде балдар бар 5-5 чапкан, бирок булар ушуну Базаркон сборный командалары менен эки жактарда чаап жүргөн, биздин колот айылыбызда чабылган эмес буга чейин. Бир гана аламан улак, Аламан улак чаап жүрүшкөн да, жалаң аламан чапкан балдар. Анан эми мына Кудай кааласа быйыл стадионду куруп, ушу быйылдан баштап ушу жаштар ушу оюнду үйрөнүп, аттарын үйрөтүп, ошондон башталып атат да быйыл. Азыр балдардын тажрыйбасына, профессионалдуулугуна кандай баа бере аласыз да? Өзүңүз уюштуруучу тренер катары. Эми тажрыйбалуу балдар бар. Мына жерде Жуман, Кайып деген Али, ушулар ушуну почти ушу 7-8 бала чоң оюндарда ойноп чаап жүргөн балдар, бүт аламан, полбан балдары, база ушулар. Анан мына азыркылардын ушу жаш балдар, булар жаңы үйрөнгүчтөр. Ушу жаңы үйрөнүп келаткан балдар. Жаңылар, Ооба, эми буюрса Кудай кааласа мына стадиондорду куруп алдык. Мындан бул жака эми Кудай кааласа жакшы үмүттөр бар. Кудай кааласа ушу Кыргызстан, ушу республиканын деңгээлинде чала турган балдарды чыгарайын деген ниет бар Кудай кааласа. Сонун ниеттер, сонун максаттар бар турбайбы? Сагынабай, анда мынабул балдардын бири өнөрүн көрбөйлүбү? Ооба. Даярдыгын. Өзүңүз дагы азыр даярдыкка келаткан болушуңуз керек. Ооба. Кандайсыңар балдар? Assalomu alaykum. Balon. Mana. Assalomu alaykumlar. Qanday? Yaxshisanlar? Али, асым. Кандайсыздар анан, жакшыбы? Машыгуулар жакшы болуп атабы? Жакшы, жакшы. Qanday ballar, dayarsыңарбы? Соолук жакшыбы? Кайып, Жуман.
Жакшы, анда азыр ЛТР каналынан келиптир. Ушу балдарга бир жакшы оюн көрсөтүп бергиле. Экиге бөлүнүп, Кайып сен жогору тайгазан, Жумаң сен ылдый тайгазан. Илгиз, Айбек, Жумаң эме Кайыптын командасына жогоркуга. Силер Али, Жумадил эме ылдыйкыга. Эле Жумаң командасына. Бир жакшы оюн кылып бергиле. Балдар тартып эме алып кетиштин. Өзүңөрдү этият кылып, аттарда этият кылып. Аттарда ойлап, Кала, оминанда. Баштай бергиле. Сана эми өзүңүз жөнүндө айтып кетпейсизби? Өзүңүз дагы улак чапып жүрсөңүз керек. Биз эми мындай 5-5 чапкан эмеспиз. Биз ошо жаш маалыбыздан эле аламан улак чапып келгенбиз ошо. Анан 5-5ти ушу балдарга уюштуруп, азыр мына 5-5 өнүгүп бараткан көрүп атасыңар өзүңөр. Бүт эле Кыргызстан боюнча 5-5 тайгазандар курулуп, кайерде болсо ошо көк бөрүдө атап коюшат, ушундай чаап келип атышат. Ошого ошо стадион салганыбызда ошо биз дагы ошо Акман айылынан ошо 5-5 чаап, ушул оюнду өнүктүрөйүн деп эме кылганыбызда. Кала эме Али, сен чык, ким Кайып сен чыгасың, ким нарк командадан? Экөөң чыккыла жекме-жекке. Арма Али. Тоз карма. Сагына мен Жуман ага менен бир сүйлөшөйүнчү, бир эки суроолорду бере. Кел Жуман. Кантип атасың анан? Жакшы, өзүң насыңбы? Эми мынабы алда улактар эми болот, дайрыктар кандай болот ата? Эми бүгүн макшы кылып атат экенсиңер. Дайрыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Ушу былтыр тайгазанды курганбыз, ушу Кудай калса дайрыктар жакшы. Ушу элдерге окшоп бизам экега чыгып ойнойлу деп атабыз, Кудай калса. Ошо дайрыктарга атабыз, балдар жакшы. 5x5тин өзгөчөлүгү аламан улакка караганда кандай экен өзгөчөлүгү? Өзгөчөлүгү сәл бир аз кыйыныраак. Жакшы аттар үйрөнүп калышты. Түзүк жакшы кыйла. Негизи командадагы балдардын мындай эрежелерин так билүүгө мындай аракеттери кандай? Аракеттери жакшы балдардын. Так билет, үйрөнүп калышты. Жакшы. Жуман ага, ийгилик каалайбыз. Ошо командадагы жигиттерге дагы ушу 5-5ти өнүктүрөңүздөр. Ийгилик жигиттер. Сана калай? Сизге дагы рахмат. Ушундай жигиттерди Сизге дагы рахмат. колдоп коттоп келип. Бар болуңуздар. Буйрса оюндар болот. Оюндарда келип дагы келип көрүп, балет этип, ушул балдардан бир команданы тандайсыңар буйрса. Албетте, бүгүнкү күндө улуттук оюнубуз Көкбөрү Т алыскы айылдарда колго алынып, ар бир кыргыз жигити патриоттук сезим менен улактын өнүгүүсүнө салым кошуп жатканын көрүп кубанбай кое албайсың. Мына ошентип айылга болгон сапарыбыз карып түн да жамынып кетти. Базар Коргон районуна караштуу Акман айыл аймагынын Колот айылын көрө алдыңыздар. Өзгөчө мал чарбачылыгы, айылда болгон өнүгүүлөр, патриот улакчы жигиттерди чагылдырып бере алып деп ойлойм. Албетте, өзүңүздөрдүн айылыңыздарды менин айылым көрсөтүүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Сиздер менен мен Казбек Мамасатов болдум. Аман болуңуздар. Бул жолку көрсөтүүбүздө биз Жалал Абад областынын Базар Коргон айыл. Найда. Кетти? Дайыма эл менен, жер менен, майыл элин ар кандай жашоо шартын, турмушун, кыйынчылыктарын жакшы жаман истерин баарын